Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана YouTube каналыбыздын көрүүчүсү. Кезекте жаңылыктардын чыгарылышы анын мен Сезима Жураева тааныштырам. Өлкөдөгү мектеп жана бала бакчалар 3 күн онлайн форматта окуйт. Билим берүү жана илим министрлигинен билдиргенге караганда, Кыргызстандагы мектептер 13 декабрдан 15 декабрга чейин онлайн окууга өттү. Бул чара катуу суук аба ырайына байланыштуу. Кыргызгидромет борбору бүгүн эртең өлкө аймагында аба ырайы кескин төмөндөшү күтүлөрүн эскерткен. Айрым өрөөндөрдө термометрдин көрсөткүчү -35 градуска чейин төмөндөйт. Кыргызстанда акыркы 2 күндө аба ырайы -35 градуска чейин төмөндөйт. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги 13-14 декабрь күндөрү Кыргызстандын аймагында аба ырайы кескин түрдө төмөндөшү күтүлүп жатканын билдирди. Кыргызгидрометтин маалыматында 13 декабрда туруксуз аба ырайы сакталат. Ош, Ысык көл, Нарын областарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Жалал Абад областарынын айрым жерлеринде мезгил менен кар жаашы күтүлөт. Ал эми Талас, Баткен областарында дээрлик жаан-чачын күтүлбөйт. Зымдарга жана бактарга суу, кар жаышып, жолдор тоңголок жана тайгак болуп, кар күткүсү күтүлөт. Айрым жерлерде туман түшүшү мүмкүн. Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын өрөөндөрүндө түнкүсүн -7, -12 градус, күндүз -3, -8 градус суук болору күтүлөт. Ал эми өлкөнүн тоолуу райондорунда түнкүсүн -21, -26 градус, күндүз -14, -19 градус суук. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -30, -35 градус, күндүз -15, -20 градус суук болушу күтүлүүдө. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги алыскы жолго чыгууда жарандарды сак болууга чакырат. Кадамжайдын акими кызматтан бошотулду. Кадамжай районунун акими Кутбидин Шакиров кызматынан бошотулду. Шакировду ээлеген кызматынан бошотуу жарлыгына президент Садыр Жапаров кол койгонун президенттин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматта Шакировдун кызматтан кетишинин себеби жазылган эмес. Ал эми Кадамжайда өткөн Молдонияз Эрназар уулунун 200 жылдыгына арналган мааракеге байланыштуу президент Садыр Жапаров Кутбидин Шакировдун ишин сынга алган. Бул тууралуу бүгүн 13 декабрда иш-чараны уюштурган топтун мүчөсү Азамат Апсатаров Растагынан Азаттык жазып чыкты. 13 декабрга алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Кийинки эфир аркылуу мындашканча саламатта туруңуз.